Assalamu alaikum жамаат. Кайрадан сиздер менен мен Тилек. Биздин каналга куш келипсиздер. Өзүңүздөр көргөндөй эле көптөн бери такси жумуш тууралуу видео киргизбей калдым. Буюрса бүгүн 16 ноябрь, эртең менен саат 7-де жумушка чыктым. Бүгүнкү сменаны көргөзүп кетейин. Азыр Тилекке каршы Королевко келип калдым. Азыр заказ күтүп отурам. Заказ келди. Ошол бүгүнкү сменаны толугу менен канча саат иштедим, канча доход болду, канча расход болду, ошолорду көргөзүп кетейин. Вы вас греете, что ли, здесь? Не знаю, почему-то залез. Греется. Андан эмесе достор, Королевто биринчи заказ таштадым. Бул жакта подмосткага барды, ушундай такси арзан да. Кыргызстандан, Жоргодон айырмасы жок. Ошого мындай жактан сразу качкан аракет кылам мен постоянно. Жерде өчүрүп домойду басып ташташ керек. Что в сторону дома заказы только давали. Андан эмесе достор, саат 12ден 52 мүнөттө заработок деген 2391 плюс барта 1000 рубль азыр бул жакка алып келдим. Западный Бирюлевого көчөдөн киши келип калып 1000 рубль берем таштап кой деп алып келип таштап отурам азыр. Ошондой үчүн төржүз обедте. Азыр обед кылып чыгып отурам азыр, буюрса ишти улантабыз. Достор, саат почти 3 болуп калды. Жанагы мойдон эми иштеп баштадым. Обед кылып эс алып 2693 рубль плюс барта 1000 рубль заказ сүйлөт. 3600 азыр мына кошулса 376, бирок бул эме ожиданиеде отурам, бул кетет да дагы дальше. Бул первый цена барганда өзгөрөт башка анча эле. Туугандар, саат 4 болду. 4-төн 14-тө Москва Ситиде жүрөм территориясына. Яндекс навигатор обновлять этилип, бул жерлер 3D көргөзүп калган го бул жерлердечи. Сонун болуп калыптыр. Мындай эмес эле, башкача эле мурун. Дом бул жакта монда турга. Бул жакта деле ошондой турат бул дом. Дерзко болуп калыптыр. Ребятам передашь привет. От души, пацаны, чтобы все были живы и здоровы. Удачи для нас и вас. От души. Нормально. Короче, клиент мой. Едем до Поезжаевского района водного стадиона, да? Что там? Көңүлүң албадыбы? Таштандык. Давай, ташта. Так, канча 1, Достор, саат кечки саат 10-дан 21 өттү. Доход 5000 плюс заказ с улицы 6000 иштедим бүгүн. Бензин 1000 рубль, питание 500 рубль. Ошондо 4,5 менин пайдам. Грязный 6110 рубль плюс Яндекстен
бонусу 356, ошондо общий 22%, Яндекстин комиссиясы 1454, 6 рубль таксопарктын комиссиясы. Ошол менен туугандар бүгүнкү күндүн жыйынтыгын чыгаралы. Өзүңүздөр көргөндөй эле доходу үйдө да көргөзүп кеттим. Bir жумадан бери жумуш, bir жума эмес, где-то 1 айдан бери жумуш слабыйлап баратат. Бул жерде агрегаторлордун ортосунда күрөш болуп атат. Ошого бири-биринен клиент тартыш үчүн таксинин баасы төмөндөтүп баратат. Пока бирөө лидер болгончо таксинин баасы ушул калпта кармалышы мүмкүн болуп атат, ыктымал болуп. Ошого да кандай жаңылыктар болот, алар тууралуу да айтып берем, бирок азыр бул көрүнүш өзүңүздөр көрдүңөр. Бүгүн 6000 иштедим, бу жерде эртең менен 7ден кечки 8ге чейин 13 саат плюс еще 1-2 саат обедкон, ошо примерно 11 саат 12 саат орточо эсеп менен ошончо иштедим. 11 саатта 6000ди 1,5 ай 2 ай мурун чыгып ойноп жүрүп эле таап койчу элек. Азыр ушул жумуш орлошуп бараткан учур болуп атат азыр. Бун менен эмне дейин дегим келип турат. Мага кайрылуулар боюнча бөлөк балдардын именно мага кайрылгандары, баягы бөлөк жумуштары, жумушта иштеген туугандар 50.000 же 50.000ден прям ошого баланс коелу. 50.000ден өйдө жумушуңар болсо, айлык акылуу жумушуңар болсо, 50.000ден өйдө ошол жумушуңуздар жакшы туугандар, потому что арендада жүргөндөр ошол эле 50.000ди табышат. Ашып кетсе потолокчу, өзүнүн расход, майда чүйдөсүнөн тышкары айына 50.000 топтош мүмкүн, андан өйдө топтош арендада жүргөндөргө кыйыныраак болуп калат. Ал эми өзүңөрдүн машинаңар болсо, то ал жака сөз жок, потому что күнүнө 5.000 тапсаң дагы 1000 сом бензинге кетсе, 4.000 калса, бул деген айына эсептегенде чоң эле акча болуп калат. Эми бул топтошту билген акча, билген адамдарга бул жумуш деген дельный жумуш, канча иштесең ошончо табасың дегендей. Өзүңүздөр көргөндөй эле бир канча жолу көргөзүп кеттим. Эртең менен чыгып иштесең стабильно эле иштеп коебуз кечке чейинчи. Сиздер обедке чейин уктап алып сачка кеткендер туугандар жазып атат. Иллюзияга кирбеңиздер, бул жөн эле жомок депчи. Алар үчүн жомок болуп кала берет, эми уйкуну түйгөн адамдарга сөз жок да. Ошол, если 50.000 айлыктык жумушуңар болсо, ошол жумушуңар, если өзүңөрдүн машинаңар болбосо, ошол жумушуңар оң. Ошол жакта эле иштей бериңиздер. Если жумуш жакшы болуп баратса, то есть ал тууралуу да мен маалымат берем туугандар. 50.000ден ылдый плюс еще задержка, анча-мынча кыйналган туугандар соответственно жумушка чыга берсеңиздер болот. Бул жерде иштесе болот. Баягы иштеген адамдыкы бул жумуш. Ошол менен бүгүнкү күндү жыйынтыктайын. Анан жана өзүңүздөр көргөндөй эле прямой эфирге ийиничек чыгып ийиптир бул паста менен телефон менен. Кальянда отурганыбызда атайын бул жака да ошол жолугушуп ийиничек экөөбүз баягы жумуштан кийин эс алып отурган кербезибизди кошуп койдум бир аз. Нарда ойноп, кальян менен еще сокпол кичиге отурабыз. Биз эч кандай ичимдик же сигарет чекпейбиз да. Анан ошол жерден сразу эле комментариялар келди. Баягы биринин көз карашы бир багытта болсо, биринин көз карашы бөлөк багытта да. Анан мен көп эле адамдардан угам, кальянын эч кандай мындай прям жаман деген жакы деле жок деп. Ошого негизи көргөзүм келбей эле койгон, анан прямой эфирде эле көрүп калгандан кийин буну да атайын кошуп койдум. Ошол тууралуу суроо мен көп көрөрмандарыма. Кальян негизи эме күнөөлүү ишпи же күнөөлүү эмеспи? Потому что мен көп мусулманский кинолордон көрүп калам да кальянды. Ошо анан бөлөк багытта видео тартып коючу деп суранган туугандарга кайсыл именно кайсыл жумуш тууралуу видео тартып берсем экен деп ойлонуп атам азырынча. Анан кийин ошол баягы элге жеткизиш керектүү видеолор болсо, ар кандай случайлар, кызыктуу окуялар болсо мага жибериңиздер. Жана ошондой эле укугу бузулуп аткан туугандар болсо, ал тууралуу бизге маалымат берсеңер, биз жардам кылган аракетти кылалы, потому что где-то 3-4 ай мурун эле Россиянын кайсыл бир жеринде 3-4 айбы же мен адашып атамбы, 1 жыл мурун эле кыргыздар кулчулукка түшүп калыптыр деген маалыматты интернеттен көргөндө
YouTube'dan көргөндөн мен тимеле өрттөй болуп күйүп эле кетейин дегем да. Анан еще интернеттен көрсөм Дубайда да ошентип кулчулукка түшүп калган кыргыздын жарандары болгон экен. Ошондой учурлар балким дагы деле болуп аткандыр. Ошондой нерселерге себепкер күбө болуп калган болсоңор же андай тууралуу маалыматыңар болсо сөзсүз түрдө бизге ал тууралуу маалымат бериңиздер. Биз туугандарыбызды, жедештерибизди эч качан бирөөнүн алдына коргулуп калтырбашыбыз керек, урматтуу бир туугандар. Ошондой маалыматтар болсо мага түзмө-түз кайрылсаңар болот. Комментарияларда мен комментариялардын көбүн эле окуйм. Если комментарияларды окуп жетишпей калсам, ушул видеолордун бирөөнө номерим бар. Бирөөнүн эмес, 2-3 видеодо номерим бар. Ошол жерден алып мага жазсаңыздар болот. Рахмат, көрүшкөнчө.